Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Бүгүн 31-март 2021-жыл. Чыныгы сөздөр менен, чыныгы иштер менен, чыныгы күчтөр менен гана улуу кыргыз сакталат деп бул ааламдан берилет. Ансыгандай ошо чындыкты сүйлөп койгум келип атат. Чындык ушу эски Кудай анан жаңы Кудай жөнүндө сүйлөгүм келип атат да. Ушу мен Кудаймын деп чыктым 2019-жылы. Бул чындык. Кытайга карызыңды кечпесең вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм, булут жөнөтөм деп чыкканым чындык. Өнүккөн мамлекеттерди, экономикасы көтөрүлгөн мамлекеттерди экология менен талкалап чөгөйлөтүп алып келем дегеним чындык. Америка эч согуш көрбөптүр. Биринчи, экинчи дүйнөлүк согушту көрбөптүр. Жөн бир кагазды печатать этип, доллар ат коюп, дүйнөнү бийлеп атат. Американы мен кыйратам дегеним чындык. Ошол жөнүндө сүйлөп коеюн деп атам. Эми мезгил өтсө, анан сиздер түшүнөсүздөр. Мезгил өтсө, мен айткан сөздүн баары далили, доказательство бергиле дегендей доказательстволору чыгат. Ошондуктан ушу жаңы Кудай жөнүндө сүйлөп койгум келди. Ушул бүгүнкү күнгө чейин мына диндегилерди ойлойт эл. Мейли кайсы диндеги болсо деле, ушул Кудайдын бир адам окшойт, ушулар бир Кудайга жакын окшойт деп. Бирок ошо кишилер Кудай эмне экенин билбейт өзүчү. Мына сурап көрүңүз. Кудай өзү эмне деп сурап көрсөңүз. Алар мындай ойлоп келген. Кудай бир жерде такта отурат, материя катары элестете берген. Жок. Кудай өзү материя эмес. Ал улуту дагы араб эмес, же орус эмес, же грек эмес. Ал бир энергия. Мисалга адамдын жаны болсо, мына ичиндеги жаны болсо, адам кыймылга келет да. Жүрөк алкан айлантат, боорган тазалайт. Алар жан эмес, алар жөн эле бир организм, орган иштете турган. Бут баскандай эле. Ошо жан өзү энергия. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин мындай деп айтсак болот. Эмнеге бул мен Кудаймын деп чыгып атам? Кыргыз эли улуу тарыхы боюнча деле мындай жашоого биринчи жаралган эл деп айтсак болот. Адам ата о менен өзү кыргыз деп айтсам болот. Теңир ата өзү кыргыз деп айтсам болот. Анан ушуга мындай түшүндүрүп айтсам болот. Ушул 21-кылымдын башында Алай чергесинде мындай бул өзү тарых бир нерсенин началасы болот да. Бир жерде чыр чыкса деле эмнеден чыкты деп. Мисалга же болбосо бала төрөлсө деле кимден төрөлдү дейт да. Анан атасы, женеси же бир конуп кеткен коноктонбу төрөлөт да, мисалга. Ошо сыяктуу бул историянын да башы, бул история, бул началасы ошол адам ата көрүнөт Зульфия деген келиндин көзүнө. Көр булак деген жерде ошо бала эмесип жайлоодо. Анан ошо булак көрүнүп турат эмиш, анан ошо булакты мынтип караса касиети бар да, кыргызчылыгы бар. Болгон ошого чейин булут көрүнөт. Анан ошол жерге булут түшпөчү эле деп, туман түшөт деп коет го. Же болбосо илгери булут атып алыптыр дегендей, анан булут көрүнөт. Анан булут түшпөчү эле бул жерге десең, ошо ак саргыл түстөгү адам көрүнөт дагы. Анан мен адамым, атаңмын. Сен Кудайдын буйругу менен ааламдан аян түшөт адамзат үчүн. Бул Кудайдын буйругу менен дейт. Анан аянды сен жазасың. 3 күнү саат 11-де келем деп көстөн кайын болуп, 3 күн камданып, ары кетишип, бери кетишип камданып дегендей.
Анан 3 күндөн кийин 11-де кайра ошо Көрбулакка барып күтсө 20 мүнөт 11-де 20 мүнөт өткөндө 20 мүнөт кечиги адам ата көрүнүп 3 периштени көрдүңбү деп бакта көрүнүп турат эмеш экен, жалбырак көтөрүп аял сыпаттагы адам, мындай аялдар дейт. Мына 3 периште сага жайгашат. Сен аян жасасың адамзат үчүн. Бул аянды закон кылып дүйнөгө алып чыкчу, дүйнөнү башкаруучу адамды биз башка жакта даярдап атабыз дейт. Ошентип шарт окуйт. Кыскасы шарт деп условия коет. Сен жазып гана коесуң деп. Мисалга көздөн кайын болот. Мына энергия деген ошол мына периште көрүндү. Ал материя катары көрүнгөн менен энергия болуп жайгашкандан кийин ал аял жазып калды. Ушул жерден да кыргыздын улуулугун таанысак болот да. Эмнеге башка улутка көрүнбөйт? Андан кийин Бүймөрөм апага Жайсаң ата көрүндү. Эргешбай Ажыбаев Аксакал атага Актанбек деген баатыр байланыш берди. Толтура санап отурса, Атоңгүл дегенге Шайдоот деген ата байланыш берди. Арсылбайга Теңир ата көрүндү, Манас ата көрүндү, жаздыртты, тарбиялады дегендей эле. Анан буну мындай далилдесек болот да. Кыргыздын ошо улуу эл экенин, башка урпактардан, башка улуттардан ошо ааламга жакын экенини далили ошол. Мисалга, дагы бир мындай ойлонуп көрсөңөр болот, жакындыгы Бүймөрөм апа ошо кыргыздын ааламга жакын экенинин далили. Бүймөрөм апа өзү орус тилдүү аял эмеш. Анан ошо эми буйрук ошо экен, жаралуу максат ошол болгон экен. Турмуштан уйдулдий болуп, анан ошо бир кичине керемет касиет иштеп, адамдар лечение кылып жүргөн кезде анан бирөө суроо болуп атпайбы? Ошол Манастын производители, мындай чыгаруучусу болуш керек, первоначальный. Бүймөрөм сен сурап көрсөң, мындай ааламда байланыш алганда десе, анан сурасаң, цифра лето деп коет. Ал орус тилдүү аял да. Цифрабыз сан, летабыз жай. Көрсө Жайсаң деген ата экен. Мына ошентип манасчылар Саякбай атаны эми записке түшүп калган жери бар экен. Андан мурунку манасчыларды мисалы кыргыз телевидениясында же архивинде же казынасында жок. Барлабы ата болгон эмес, Сагынбай ата болгон эмес, толтура. А бирок алар эмнени айтканын билбейбиз. А бирок Бүймөрөм апага 10 том берип, айткан тоолору бар. Керек болсо жана Тибетте жашаган кыргыздар жөнүндө кыскасы историяны берип кетти. Бүймөрөм апа аркылык, теласы аркылык жаздыртып кетти. Сан менен, цифра менен белгилеп келип. Көрдүңүзбү? Аалам өзү энергия экен дагы, көзгө көрүнүп, мына Бүймөрөм апага дагы анан берди. Дагы ошо кыргыздын улуулугун мына далил. Ата жолу деген бар кыргызда. Ошондо кызматкерлер болот, эми алар дагы ошондой кызмат экен, учурумдукпу, канча бир жылдыкпы. Аккуу деп аялдарды атайт, ошолорду ата кийет, бата чыгарат, аны бир жан кийет, энергия кийет, арбак кийет, мындайча айтканда, биздин тил менен айтканда. Анан анын телосы исполнитель болот. Кемчилигиңди айтат, дартыңды айтат. Кадимкидей эле ата бата бергендей, арбактар бата берет, иш оңолот. Багыт берет, мындай кыл деп. Мына кыргыздын улуулугу, ааламга жакындыгы. Эмнеге башка улутка берилбейт? Мисалга, эгер башка улутка берилсе, бул нерсени даңазалап ийет эле. Ошол сыяктуу менин көзүмө да Теңир ата көрүнүп, мындай такка отургузуп, ордуңа койду эле. Анан ошол сен адам эле болуп алдың, чоң аалам деп коет, мисалга. Биз биринчи аалам эмнеден кураларын түшүнүшүбүз керек. Аалам вселенная жерде жашап өткөн адамдардын рухунан эле түптөлгөн.
Ошон үчүн 7 катар аалам бар деп коет экен. Адамзатты Кудай эмес, Кудай башкарбайт экен, чоң аалам башкарбайт экен. Андан кийин адам ата өмүнө баштаган жерде жашап өткөн мүмкүн пайгамбарлар да бар арасында. Ошолордун руху, жаны, душасы башкарат экен. Кырсыктырат экен, көзөмөлдөйт экен. Мисалы мойле жашоодо. Ошентип Теңир ата көрүнгөндөн кийин бул илимде де берилет, ошо Зүлфия жазганда. Эски Кудай банкрот, жаңы Кудай пайда болот деп берилет. Анан ошол мына жана ак коону арбак кийип багыт бергендей, дартын аккандай, айткандай, сымдагандай, мени дагы Теңир атанын энергиясы кийип алган дагы. Ошон үчүн мени сотсуң, ойсуң, оксуң, Теңирдин отусуң, жомоксуң, толтур эми ат берилген. Много гранность деп коет экен, көп кырымды берген, сан жеткис кыры бар деп. Мына мен бүгүнкү күндө өзүмдү жаңы Кудай катары санайм, жоопкер катары санайм. Ошондуктан анан мен дүйнөнү башкарам деп атканмын. Мен каражаттуу мамлекеттерди мен касиетим менен башкарам деп атканым. Же болбосо мындай түшүнсөк болот. Кудай мына чоң аалам ошо сүрөттө берилгендей Абдулдаевдин корпусун кийип алды деп түшүнсөңүздөр болот. Анан мына Зүлфиянын корпусу деле исполнитель болду да 3 периште кийгенден кийин ал жазып калды. Аккоонун корпусу деле, но телосы деле ошо бата берип атканда багыт чыгарганда исполнитель болуп калды. Ал эмне айтып атканын билбейт. Ал эле тили сүйлөйт, телосы кыймылдайт, жүрөгү иштейт дегендей. Эргешбай атаны деле байланыш кирип атканда ал жаза берет, эмне жазганын билбейт. Мына Чечтебейге барганда кулап калды. Мен өз көзүм менен көрдүм. Таштабатка барганда ташты кучап жатып калды. Бир 5 күн 7 күндөй турган. Ошол жердеги ээси кеткенде ал жөнүндө жазып берет экен. Ошол сыяктуу адам көп жыл жашаптыр. Көп жыл жашап, бири өлүп, бири калып, техниканы ойлоп да, темирди ойлоп да, ана 21-кылымда гени сөөгү жетилип, мисалга өспүрүм деле гени сөөгү жетилгенде ата эне болот го. Анан жылдар өткөн кезде неберелүү, чөбүрөлүү болуп чоң ата, чоң эне, тайэне, тайата, кайнене, кайнаталар алгандай, адам да ошентип эволюцияларды басып өтүп, азыр ошол Эргешбай атадагы энергия провод болуп атат да, телосы мына жазып калды. Зүлфия жазып калды. Ансыгандай Арсылай сөзү, көзү, жомогу закон болуп калды. Кудай ролун, Кудай энергиясы кийип алды. Сиздер дагы аң сезимиңерди, гениңер жетилгенин билип, арбайын сизди кийип кызмат кылбасаңар, вирус, шишик, писик, жара, рак, неизлечимый болезньдер тело күйүп кетет, жарылат, жоюлат делет. Вакцина эч кандай жардам бербейт. Медицина жардам бербейт, техника жардам бербейт, бай жардам бербейт, бийлик жардам бербейт. Ана мени сен Кудаймын деп чыкпасаң, адамзат сени кайдан табат деп байланыш болду. Анан Арсене Акы-преске барып, мен Кудаймын деп тема коюп, түшүндүрүп, ал кезде да мындан ишеничимдеги түшүнүгүмдү ылдыйраак, бирок айттым. Анан Кудай катары айттым. Сооронбай Жээнбеков, сенин сезонуң бүтөт 2020-жылы. Сен доордун талабын билбейсиң. Ошон үчүн өткөрүп бер. Мен сени куткарып калайын деп атам. Десем, мени Абдулдаев катары кабыл алып койду, пенде катары. Менин таным аткаруучу болуп, жаным Кудай жаны кийгенин билбеди. Анан ошондо эл күлдү. Абдулдаев бул Кудаймын деп чыкты. Адам дегиле Кудай болбойт депчи. Бул бир. Эгер Кудай болсоң, ошо айтканың чын болсо, сокей кетет. Ачаң кетет деп баштады. Толтур эми ар кандайсын айтылды. Сиздер түшүнбөй атасыздар да, мен түшүнгөн түшүнүктү жетпей атасыздар. Мисалга, бусулган чөйрөгө деле
коомго деле мезгилинде мейли 20 кылым мурунбу 2000 жыл мурун мүмкүн 5-кылымдабы 15 кылым мурун ааламдан буйрулуп пророк түшүп атпайбы? Пайгамбарлар Иса, Муса, Мухаммед жана башкалар. Ал Кудай ишеним бергендиктен анын сөзү орундалган. Анын осуяты менен бүгүнкү күнгө чейин пир тутуп жашап атат адам. Аны аалам колдоп турган селянный. А бирок ал кабарчы адам. Анын телосы да исполнитель. Аны да бир жан кийген. А мени Кудай энергиясы кийип атат. Бул жерде мынтип берилет дагы. Кудай ар доордо өз кызматынды өзгөртүп турат экен депчи. Мисалга, жараткандын жан дүйнөсүн көркөм чыгармасы, жараткан жаратылышты. Жан-жандыкты жараткан. Бирок жер бузулуп кеткенде Кудай энергиясы келип адамды кийип туруп, анан ал арыстан алай, ал оозу, тили, жөн эле аткаруучу. Анан вирус жөнөтөм деп койду. Ал вирус жөнүндө түшүнүгүм дагы мисалга кайра адамча айтайын, түшүнүгүм да жок эле. А мен оозума салды, мен айта берем. Коюн жөнөтөм, вирус жөнөтөм деди. Кыргызды коргоюн деди Арыстан алай. Эмнеге дегенде кыргыз улуу эл деп атат. Кыргыз дүйнөнү башкарат, кыргыз дүйнөнү куткарат деп атат. Улуулук ошол, муну карабайсызбы, Өмөрам апа. Энергия кийген үчүн ал былтыркы пандемиядан өлгөн жок. Мисалга, Эргешбай ата өлгөн жок, абайлар өлүп кетти, кысылгандар өлүп кетти, бийлиги барлар өлүп кетти. Толтура санап отурсак. Көрдүңүзбү, сизде да энергия киймейин кырсык, кыйынчылык, өлүм күтүп турат. Ошентип мен өзүмдү бүгүнкү күндө эгер мен Кудай энергиясы кийбесе, ошо жөнөттүм вирус деген мен июнь айларында айткам, декабрда 19-жылдын 20-жылга жетпей башталды Кытайда. Анан Америкага жөнөт деди. Эл суранды. Анан мен Европага жөнөтөм, Италияга жөнөтөм. Каражатты мамлекет башкарбайт да. Жерди башкарайын деп Арсылайдын жаны жерге, Кудайдын жаны жерге түшүп туруп энергиясы. Арсылайды үйсө Арсылай башкарыш керек да. Жердеги жалган закондун баарын жабыш керек да. Диндердин жолун жабыш керек. Анткени динде жүргөн адам жаратуучулук өтө албайт. Бийликтин жолун жабыш керек, байлардын жолун жабыш керек, соттош керек аларды. Дагы бир далили. Менин Кудай экенимди билбей, Сооронбай иш козгоду, Жээнбеков. Анан ошондо мен Райымдын, Чубактын, албетте тирүү эле, Жумабековдун, Дастандын, Сооронбайдын сүрөтүн коюп турганын айттым. Мен соттолгону келген эмесмин. Мен соттогону келгем. Жээнбеков эмнеге соттолуш керек? Мени тааныбаган үчүн, кеңеш албаган үчүн. Мен анткени биринчи саясатчыларды, президенттерди башкарам. Айтпайбы, кырсыктата берем. Айтканымды аткарбайбы, мен кырсыктата берем. Экинчи, Жумабеков баштагандар. Алар жердик мыйзам менен жашап атат, элди алдап атат. Ал Жумабеков Дастандын эмес, мурунку спикер. Болгон депутат. Ошон үчүн соттойм деди. Чубакты эмнеге соттойдум? Эволюцияга тартып атат. Мен астык өстүрүп, кыргызды эскичиликтен, рамкадан чыгара албай атсам, ал рамкага тартып атат. Төртүнчү, элдин эмгегин жеген, казынасын жеген, Райымга окшогон адамдар соттойм дейт. Мына мен Кудай энергиясы кийген үчүн менин жүзүм жарык, Абдылдаевдин жүзү жарык. Абдылдаев чыныгы ишин кылып атат. Чыныгы сөздү сүйлөп атат. Абдылдаев дүйнөнү башкарып атат. А кантип башкарып атат Абдылдаев десеңиздер? Арыстан алай мына чоң аалам болсо, Адам ата, Обане, Манас ата баштаган арбайлар, керемет күчтөр менин кызматымда. Меники мамлекеттерди талкалап эмес. Мамлекеттерди эскичиликтен чыгарып туруп, жана Адам ата Зульфияга шарт окуп атпайбы? Сен жазып гана коесуң. А дүйнөнү башкаруучу адамды башка жакта даярдап атабыз деп ал Арсынбай табылгандай, мен дагы дүйнөгө шарт окуйм, условия коем.
Eskичиликтен чык, элдикин жебе. Жан дүйнөңдү өстүр, энергия өткөргүч проводко айлан, энергия носительге айлан, болбосо өлүп каласың. А менин талабымды аткаргыча мен соттой берем. Менин керемет куралым аба, воздух, духтар, арбайлар, периштелер, инопланетандар. Духов возит. Мен ойлонуп коем, мен бакылдап коем ошо вирус жөнөтөм деп. Же сокенин сезону бүттү деп жомок айтып коем. Ал орундалат. Же соттойм деп жомок айтып кое берем, бакылдап коем. Мен чындыкка, математикага салып туруп анан айтам. Кудай энергиясы улуу кыргызды кийсе, касиет башкарбайдан каражаттуу мамлекет башкарып калабы. Анда дүйнө бирикпейт да. Ошондуктан дүйнөлөшүү кантип болот дегенде мына боз үйдү берген, бул проекция. Үй кантип курулат десе, фундаменти курулат, стенасы турат, крышасы жабылат дегендей. Бул түндүк жалгыз да, боз үйдө түндүк жалгыз, ошол астын алай. Ага улуктар берген. Алар кимдер? Кыргыздар. Кыргыз эми улуу эл, ойгонот. Эми баары болбосо дагы мүмкүн 30-20-10% ойгонсо дагы иш кылат. Калыстар, адамдар, арбайлар түндүккө биригет дейт мына. Мага биригип арбайлар иш кылып атат. Вирус жөнөтсө вирус, куюн жөнөтсө куюн айласын кетирип атат. Тарыхчылар, саясатчылар, окумуштуулар, журналисттер ушуну алып окумуштуулар кандайдыр бир жол менен элди өстүрүш керек эле. Саясатчылар ушу менин оозумду эмне сөз чыгат, эмне буйругум чыгат дүйнөгө, кыргызга, адамзатка ошону менен кетсе, багыт менен кетсе, адашпайт эле. Кыргыздын баркы көтөрүлөт эле, улуу эл экенин билет эле. Ошол президент керек болсо түбөлүп калат эле. Анткени багыт берсе ким? Аалам колдоп турат да. Ататек арбай колдоп турса, ошо багыт менен кетсе, кырсык болбойт да. Эл колдойт, эл түшүнөт. Алар кимди куткарып калыш керек? Керегени, керегелерди. Ал карапайым эл, улуттар, жаңы урпактар, жаштар, манасчылар, көз ачыктар, дубаналар. Көрдүңүзбү, ошон үчүн мен президентке койгонум ушул болгон. Мен журналисттерди окутсам, саясатчыларды оңдосом, дүйнөгө жар салсам, улуттарга, улуттун башчыларына доордун талабы ошо экенин, адамдык мыйзам эмес, ааламдан мыйзам түшкөнүн кыргызга, ошону аткарбаса кырсыктап кетерин, кыргыз эмес, адамзат сактап калууга биз жоопкербиз. Мен жоопкермин, кыргыз сен жоопкерсиң. Анан бул жерде күлө турган иш жок. Башың жетпейт, сен күлүп атасың да, мисалга. Мисалга, пайгамбарга мен ишенем. Анткени ошол убакытка кабарчы адам керек болгон. Манас бабамдын жаралганына да мен ишенем. Ата жолундагы ак кууну арбак кийип аларын мен өз көзүм менен көргөм. Бата чыгарарын мен буга ишенем. А сен күнүмдүк жашоо менен, көр пендечилик акыл менен жүрөсүң, ишенбей атасың. Ана мен ойлоном. Баягы акыл менен да ойлоном да. Эски Кудай толук мени кийдиби же энергия болсо бир бөлүнүп калып калдыбы деп ойлойм да. Анан толук кийди. Эгер мени толук кийбесе, ал энергия катары же материя катары көктө болсо, канча адам тиленип атат, суранып атат. Миллиарддаган адамдар дүйнөдө, кайсы динде, кайсы тилде болсо дагы. Бирок ошол жер тетирсинче кырсык болуп атат. Тетирсинче кыйналыш болуп атат, тетирсинче согуш, өлүм болуп атат ошол. Демек, жаңы Кудайдан багыт алмайын, жаңы Кудайдын шартын аткармайын, ал улут дагы, ал диндегилер дагы, ал бийликтеги, ал карапайым эл улутуна, жынысына, карасына карабай кутулбайт. Ана жок, мына мен айтып койдум, жаңы Кудай катары вирус жөнөтөм деп койдум. Соттойм дедим. Соке, сактаса сокени эски Кудай сактайт эле да. Ажыга барып келген Кудай буйруса, оңдойбуз деп, мына оосунан. А мен тетирсинче Кудай жок деп жашап атам. Ал мени кийип алган, Абдылдаевди кийип алган деп сүйлөп атам. Асманда болсо мени алат эле, Ататек арбай аркылуу кылат эле.
Же болбосо чубакты сактайт эле да. Паланча том китеп окуган. Ошо Алланын жолун алып бараткан. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз айтып атканыбыз динден чык деп атпайбы? Динден чык. Ал эволюция өткөн чак. Сыйынуу бүттү, сыйкы касиет иштет деп. Анан жаман көргөн болду мына жакында. СМБ 3 террористти кармады. Ошол 3 террорист мага покушение болду. 1 жыл аңдып жүрүштү, аркама нечти. Кудайды адам өлтүрө алабы? Энергиясы жүрсө. Акырында камалып кетти. Мына 3 террорист. Чоң иштештик ошо СМБ менен. Байке арайдан саркаңыздан айдап жүрөт. Маңдайынан чыгып коюңузчу. Мындай операция кылып жүрдүк да. Ошолор экенин аныкташ үчүн, мени көргөндөн бири-бири менен сүйлөшүп, контактыларын таап, атып кетебиз деп оружие камдагандарын. Ошентип, урматтуу журтум, мен куткаруучумун. Ошон үчүн мен табият аркылуу адамзатты башкара берем. Өрт, суу, аба, арбайлар аркылуу, керемет күчтөр, инопланетяндар аркылуу. Ошон үчүн түндүккө уланмай, бир да саясатчы, бир да мамлекет, бир да окумуштуу, бир да адам, дегеле тирүү адам кутула албайт. Энер өткөргүчкө өтүш керек. Бул мен дагы 10 жыл эволюцияда жүрдүм. 10 жыл кыйналдым. Анан ошондо бул китепте бар. 2020-жылы чоң бурулуш болот деп. Эмнеге десе ошол Кудай энергиясы менен ошону кийген адамдын телосы айырмасыз болгондо дүйнөдө чоң бурулуш болот делген. Ал эмне деген сөз? Мындай Кудай энергия катары башкарып келсе, кийип туруп анан арстан алайын. Мен окмун, мен отмун, мен сотмун, мен соттодум деди. Мына 2020-жылдан баштап өлүп кетти асты. Дүйнөдө кыргын кырсык башталып кетти. Ошон үчүн мен биринчи талкалайм. Талкалабасам астыма келбейт. Ошон үчүн Манас атам көрүнүп айтып атпайбы? Мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп. Ал кара күч менен касиеттүү адам болгон Манас атам. Бирок кара күч заман болгондуктан кара күч менен бириктирсе, мен ааламдагы ататеги арбайлар аркылуу аба, от, суу, таш, Кудайга эмне башыйт? Ошолор аркылуу дүйнөнү талкалап туруп, анан келип шарт коюп, анан дүйнөнү бириктирем. Мен өлбөсмүн. Мен ушу көрдүм, акыркы 1 жылдай аябай жашарып кеттим. Тамак жебей калдым. Жок койсе. Анан бул эмне экен деген, Кудай ак болсо, энергия болсо, адамды кийсе, адамдын телосы жашарат экен да. Бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей. А сен канчалык кысылсаң, кыжаалат болсоң, эмоцияга түшсөң, нерв болсоң, ичиң карарат экен, териң бырышат экен, кары өлүп калат экенсиң да. Ошондуктан бул жерде өлбөстүк пайда болот делет. Анан мен өлбөстүгүмө да ишенем. Мен сот экениме, мен жаратуучу экениме, менин телом ушул кыргыз болуп жаралганыма, улуу тоодо төрөлгөнүмө, Кошой Коргон айылында төрөлгөм. Ошого караштуу Дыйхан деген айылда. Чештөбөдө кой кайтарып чоңойгом. Мазарлуу жерде чоңойгонума. Ошон үчүн мени сактап келген үчүн мен чынчылмын, калысмын, тегисмин жашоомдо. Кайтпасмын. Эркекче, адамча, арбайча, Кудайча жүрөм. Ошондуктан бул чындык. Мени эч ким эч нерсе кыла албайт. СМБ дагы, МВД дагы, сотуң дагы, прокуроруң дагы, бандитиң дагы. Себеби менин тегерегимде көзгө көрүнбөгөн улуу күчтөр мен көрүнүш көрүп, ушунча кайтарат. Кудайды кайтарат мындайча айтканда. Кудай кийген танды, жанды кайтарат. Ошондуктан урматтуу журтум, бул сиздерге жомок болсо жомок болсун. Бирок
мага карыз адамдардын өлүп калганын көрдүм. Жашоодо мындай эле акча алып бербей койгон. Таң калам. Мага ушу бала кезимен кордук көрсөтүп койгон же каршы чыгып мындай жолтоо болгон адамдардын 6 жыл түшүктө жатып калганын көрдүм. Бул өз жашоомдо. Ааламдан ошол убакытта ал кезде Кудай энергиясы, аалам энергиясы жерге чөлөгө жөнө кабарчы. Адамдарга деле каршы сүйлөгөн эмес да, пайгамбарбы, касиеттүү бир олиясыбы, анысы кандай, мен жөнүндө жаман ойлобо. Менин телом исполнитель, мен эски Абдулдаев эмесмин. Менин корпусум гана калган. Менин жаным кийгендиктен, ошон үчүн мен жаңы Кудаймын деп жашайм жашоодо. Эски Мерседес, жаңы Мерседестин деле айырмасы бар да. А эски Кудай ал энергия экен да, жаңы Кудай корпус экен. Ошон үчүн мен булут жылдырып коем. Ошон үчүн мен булут жөнөтүп, куюн жөнөтүп, вирус жөнөтүп, мен мынтип астыларын таш менен тосуп коем. Мен ошон үчүн кыргыз жергесин вирус келбесин деп от менен тосуп койгом. Ошондуктан мени жок дегенде бир ааламдан буйрулган адам экен деп тааны. Болбосо күйүп кетесиң. Мени мазактагандар өздөрү маскара болот деп берилет. Элге бийликке сот жүрүп кетет дейт. Ошондуктан бул чындык. Жыл өтөт, айлар өтөт. Шылдыңдагандар, өспөгөндөр өлүп кетет. Ошондо да бала чакасы айтат, ушул мен Кудаймын деп чыгып атса дагы, ушунча нерсени түшүндүрүп атса дагы, түшүнбөгөн менин энем, атам, жеңем, байкем келиси отурбайбы деп айтат. Же болбосо бир кезде өсө өрүсүздөр эми, өсүп кутулат же өлүп кутулат дейт, өлүп кетпесеңиздер. Ошо күнү дагы ойлоносуз. Мезгил өткөндө, ошондо эле барып жанымды албай, ошондо эле барып багыт албай, ошондо эле барып бата албай деп. Мына эшиктеги погоданы караңыздар. Оор, күн көз көрүнбөйт, жамгыр, дүйнөдө шамал. Мындай деп берилет. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын кырсы кыйынчылык боло берет. Эмнеге дегенде табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы мына мен. Сен менин талабыма көнүп, адам болуп, арбай эле улуулук сыпатка жетпесең, табият сени талкалай берет. Анткени эсептеш үчүн мезгил келди. Ошон үчүн мен Садырда айттым да, победа Садыра — это трагедия всего человечества или всего народа депчи. Адамды өстүрүп кетпесе, Ататек Арбай, Арсыңайдын керемет сыйкыр күчтөрү ден соолугунан, ишинен, малынан, техникадан, байлыктан, бийликтен, ооматтан себепсиз эле чоң чыгымдарды дуушар кылып, кыскасы кырсыктырат. А бул трагедиябы? Ошондуктан бул чындык. Муну айтып койбосом болбойт, сүйлөсө өтө сөз көп. Манас эпосы это чексиз океан дегендей, анын да баш аягы бар го. А меники 200 жыл, 1000 жылда дагы айтчу сөзүм ошол убакытка карап билдирүүлөрүмбү, жыйынтыктарымбы, мыйзамдарым боло берет. Мен Кудаймын, мен дүйнө элин, мага менчик, могу дүйнө мага менчик, мен каалагандай башкарам. Дүйнө менин оюм, сөзүм, көзүм менен тегерене берет. Мен Кудай жаны бул дүйнөнү ирээттегени келди. Жалганды жойгону келди. Менин энергиям гана жеңип, чечип чындыкты орнотпосо дүйнөдө байлар, мыйзамдар, жалгандар элге куурата берет. Ошондуктан бул өзү улуу чындык. Мен жалган дүйнөнүн жолун жабуучу сотмун. Мен кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булакмын. Бул менин сиздерге болгон условиям, шартым. Эркиңдир, эркиң бул күнүмдүк. Күнүмдүк жашап тур. Ааламдын багытына көнбөй, условиясына көнбөй. Бирок
сиздерди ааламдык мыйзам, ааламдан буйрулган Арыстан Алайдан башка эч ким куткарып дагы, өстүрүп дагы кете албайт. Бар болуңуздар.